Ош шаарындагы Акбура кинотеатрында мугалим аттуу толук метраждуу тасманын бет ачары болуп өттү. Ага кино сүйүүчүлөр, каармандар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана акын жазуучулар катышты. Бүгүн сиздер күбө боло турган Акбура кинотеатрында Мамат Ибраим Самиевдин калемине таандык мугалим аттуу кино тасманы Сүйүнбек Жоробаевдин эмгегине таандык режиссер катары, дебют катары бүгүн ушул жерде сиздердин назарыңыздарга сунуштап жатат. Андыктан ушул бүгүнкү мугалим кино тасманы сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Кино тасма бүткөндөн кийин көрүүчүлөрдүн, катышуучулардын, аткаруучулардын катышуусунда кино конференция кылып сөз кылсак, пикир алмашсак, ой жүгүртсөк, сыноо, каалоо тилектерди билдирсек деген ойдобуз. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарга мугалим кино тасмасын сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Тасма Хану студиясы тарабынан Ош шаарынын аймагында тартылган. Тасманы тартууга жарым миллиондой каражат сарпталган. Аталган фильмде кыргыз коомундагы тарбия, тартип, ата-энеге урмат жана башка көптөгөн деталдар камтылган. Бул кинобузда ошол фантазия жанрында балдарга ой жүгүртүүсүн, балдарга кызыктуураак кылып, ойго жете турган кылып, тарбия жагын ошол жагынан жакшыраак кылып көргөзүп бердик. Аталган фильмдин сценариси отставкадагы полковник, жазуучу, коомдук ишкер Мамат Ибраим Самиевге таандык. Автордун айтымында жаштарга туура багытты көрсөтүү менен таалим, тарбия, адеп туурасында жазган. Бул кинонун ташкан негизги себепчиси биз мурда мына Турат менен, Сүйүн менен мурда дагы кино тарткан биздин мектептеги. Ошол кино тарткан учурда балдардын ошондой ушул ой бар эле. Ушу тууралуу биз бир мугалим деген ушу мугалим тууралуу, окуучулар тууралуу ушу кино тартсак, кээде мына мектептерди көрүп жүрөбүз дейт. Бир-эки жакшы окуучу келсе эле мектепти оңдоп коет. Анан ушундай ойлор кылып айтышып айткан бул биздин мурда када салт үрп-адатты балдарыбыз билбей кетип атат мектеп окуучулар. Ушуну неме кылсак, анан мына климаттарды өзүңөр көрүп атасыңар, экология булганып атат. Ушуларга кандай оңдосок деген көп ой толгоолор болгон да. Булар өздөрүнүн ар түрдүү ой толгоолорун Сүйүнөккө тең айтышты. Ушундай кылсак кандай болот, анан ой толгоолор чогултуулардын ой толгоосун чогултуп туруп, анан ушул кинода бердик. Ал эми режиссер Сүйүнбек Жоробаевдин айтымында тасма 1 жыл ичинде тартылып, монтаждалып бүткөн. Негизинен каармандар, жаш актерлор биринчи жолу кино тасмага алынгандыгына байланыштуу бир аз мүчүлүштө жаралган, бирок ага карабастан мыкты деңгээлде ойно беришкен. Жаш бала менен өзү школьниктер менен окуучулар менен иштеген аябай кызыктуу болот. Бак кыйынчылыктар болот сөзсүз. Техникалык жактан, мындай сюжетный проблема болуп калгандыктан мен ойлойм биздин студиянын мындай успехи көбүнчө ошо автордон зависит этти. Чыгарма аябай сонун болгондуктан баарына иштеш кызык болду. Окуучуларыбыз дагы мындайча айтсам, биздин эле съемочная тартуу группасынын эле бир чилендери болуп калды да. Калганын эми көрүүчү баласы керек. Тасманы көрүүгө келгендердин 100% фильм мыкты деңгээлде тартылгандыгын айтышты. Ошондой эле тасманы көргөндөн кийинки таасирлери менен да бөлүшүштү. Негизи бүгүнкү кино тасма жөнүндө айта турган болсок, мунун тарбиялык мааниси өтө чоң экен. Бул жерден эмне ала алдык дей турган болсок, бул жерден негизгиси бүгүнкү күндө балдардын мындай өсүшүнө, ал жерде мисалы мугалимдердин сыйлашына жана коомдо кандай болуш экен көрө алдык. Бул кино тасманы мен айтар элем, бул жалпы мектептер аралыгында жана билим берүү башкармалыгыбыз Абазбек Райымжанович айтып кетти. Себеби буну ар тараптан көргүзсөк, ошол жерден да кинонун жакшы жактан алат деген. Аябай жакшы тартылыптыр. Көрүүчүлөрдүн немесине толгудай, окуучулар да жакшы аткарылды. Мен эмес балдарыма да аябай жакты да. Мына кичинекей кызым ыйлабайт акырында.
Нейле атасың десем мыйлагым келип атат. Бул чындыгында продюсер баланын өзүнүн жүрүш-турушунан мындай мамилесинен байкадым. Патриот балдардын бири экен. Бул кинода көбүнчө патриоттук сезимди козгогон, патриоттук теманы козгогон, жаштарды кандайдыр бир чоң үмүттөргө жетелеген кино болуп тур да. Мага абдан жакты. Кино сүйүүчүлөр ушундай тасмалар бат-баттан чыгып турса деген тилектерин айтышты. Келген көрөрмандар мугалиматтуу тасманы жогорку деңгээлде тартылгандыгын айтышты.